Бүгүн Колумбияда көчкүдөн курман болгондорду жерге берүү аземи өткөрүлөт. Сальга шаарынын борборлук чиркөөсүнө миңдеген элдер каза болгон жакындары менен коштошууга чогулушту. Эске салсак, дүйшөмбү күнү катуу жааган жаандан улам дарыялардын угунан чыгып жер көчкүнү жараткан эле. Жаратылыш кырсыгынан 84 киши каза болгон. Учурда окуя болгон жерде куткаруу иштери токтотула элек. Куткаруучулардын айтуусунда көчкү алдында калган адамдардын саны өсүшү мүмкүн. АКШ Тунисти НАТО курамына кирбеген өлкөлөрдүн катарында өзүнүн стратегиялык шериктеш мамлекети деп жарыялоону пландоодо. Мындай чечим эки өлкөнүн бергелешкен ишмердүүлүгүн, коопсуздугун жана экономика тармагындагы бир топ байланыштарды бекемдейт деп билдирет бийлик өкүлдөрү. Эки тараптын лидерлеринин жолугушуусунда бир нече көйгөйлүү маселелер каралып, алар менен бирге Ислам мамлекети тобунун согуш жандары боюнча талкуу жүргүзүлдү. Бурятиянын ички иштер министрлигинин маалымдагандай, өткөн суткада Улан-Удэ шаарындагы Жеңиш мемориалында өрт чыкты. Алардын айтуусунда комплекске атайын өрт коюлган. Окуя болгондон көп өтпөй кылмышка шектүү делип 24 жаштагы жаран кармалды. Полициянын билдирүүсүндө өрттө мемориалдык комплекстен бир нече эстеликтер, мрамордук таштар жабыркаган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү адам 5 жылга эркинен ажыратылат. Ошондой эле жалпысынан 40 000 рубль өлчөмүндөгү чыгым келтирилгенин кошумчалашты.